Саламатсыздарбы, урматтуу Бакай ата тургундары. Сиздерди биздин өтө турчу жыйыныбызга толук келип берүүңүздөрдү чакырабыз. Биздин айылда көптөн бери чечилбей келаткан көйгөйлөрдү жапа-тырмак кеңешип, ушул жерден тактап чечип кетүүгө чакырам. Урматтуу менин айылдаштарым, Facebook менен Instagramда отуруп алып лайк басып, комментарий жазгандан башка айлабыз жок болуп атат. Бирок баардыгы биздин колубузда. Ошондуктан чогуу отуруп кеңешип, көйгөйлөрүбүздү өзүбүз чечпесек болбой калды. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Биздин элдин саны өсүп, жаш үй бүлөлөр арабызда арбын болуп калды. Бирок алар үчүн түндүк көтөрүп, түнөк кылчу турак жайы жок. Андай жаштарыбыздын алды 30ка чыгып калды. Там салганга жери жок. Жаштарыбыз миграция агымы менен өз өлкөсүнөн, айылынан алыстап чыгып кетишүүдө. Былтыркы жылы президентибиз Садыр Жапаров жарлыгы менен ротацияланып келген жетекчилер үчүн там салуу жарлыгын чыгарган. Баш ал десе бөрк алган биздин бийлик ал тамды райондун так ортосунда жайгашкан Ленин атындагы орто мектептин бир бөлүгүн бөлүп туруп там салып алышты. Миңдеген жаштарыбыз жер табылбаса дагы, алардын миңден ашуун балдары окуган мектебинин жери бүтүн эле. Бүгүн ал мектебибиздин багынын жанында бакыйта 5 жетекчиге там салып алышканы кудум эле Токтогул атабыздын 5 каман окуясын айласыз эске салууда. Аким, сот, прокурор, өңдүү жетекчилерибиздин мектеп окуучуларынан коркушабы? Айтор тегерегин темир тор менен курчап алышкан. 50 сотук жерди ээлеген 5 тамга Бакай ата айылынан башка жер жок беле? Албетте бар болчу. Аким жол тантабасы менен райондун администрациядан чыгып туруп, бош жаткан жерлерди карап койсо, далай бош жерлерди көрмөк. Мектептин жери 1200 окуучусу бар мектептин өзүнө калыш керек болчу. Жаңы жер тапканга акимибизде азыр деле шанс бар. Жана ошондой эле айылыбыздын көптөн бери чечилбей келе жаткан көйгөйлөрдү жапа-тырмак кеңешип чечүүгө чакырам. Айылыбыз үчүн, элибиз үчүн, жерибиз үчүн, жаштарыбыздын, жаш муңубуздун келечеги үчүн кайдыгер карабай кетип берүүңүздөрдү сурайм. Тонун башын сүйлөгөндөр качып кетти журтунан, издеп